Assalamu alaikum rahmatullohi va barakatuhu. Qandaysizlar, ejiler, singdiler? Va alaykum assalam. Баарыңыздардын ыйык Рамазан айыңыздар менен куттуктайм кыздар. Рамазандын акыркы 10 күндөрү калды, Бул 10 күндөрүндө кадыр түн катылган. Ошон үчүн көбүрөөк ибадат кылып, ошол түндү Аллах Таалам бардыгыбызга насип эткен болсун. Биз сиздерге сөз бергендей эле бүгүн буйруса балдар тарбиясы боюнча эң күчтүү Кыргызстандагы эң күчтүү детский балдар психологу Рано Ахматова эжекебиз менен иншаллах эфир кылабыз сиздер менен. Кыздар, балдарыбызга туура тарбия берүү бир устазадан уктум эле, бул фарздан дагы фарз айын болуп эсептелинет депчи, ар бир адамга мындай тиешелүү болгон баягы аябай чоң өкүмдөгү деп уккам да. Чындыгында биздин эң негизги милдетибиз өзүбүздөн кийинки мындай солих балдарды, кийин бизге мындай дуа кыла турган балдарды тарбиялашыбыз керек да. Кудайым буйруса бизге Рано Ахматова эжекебиз сонун темада буйруса сабак өтүп берет. Азыр мен Рано эжебизди кошом буйруса. Албетте сурооңуздар болсо кыздар, сөзсүз түрдө бериңиздер. Көпчүлүгүбүз бала тарбия боюнча билимибиз жоктугунан дагы балдарыбызга туура тарбия бербейт экенбиз да. Же болбосо биз өзүбүз билбейбиз. Биз өзүбүз туура мындай тарбиялаганды билбейбиз. Балдарыбызга эмнени беришти дагы билбейт экенбиз да. Кандай өсүп атканына дагы көп көңүл бурбайт экенбиз. Рано эже кирди, иншаллах. Азыр кошомун. Assalamu alaikum, Rano эже кандайсыз? Жакшы. Кандайсың, Айпери, жакшыбы? Жакшы, шүгүр. Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Ооба, жакшы, рахмат. Биздин аудиторияга куш келипсиз. Биз сизди аябай күтүп атабыз. Иншаллах сиздин алтын кеңештериңизден биз дагы алып калайлы деп. Рахмат. Азыр эфирди баштайт. 2 күндөн бери эле ар нерсе болуп эле жетишпей калып, бүгүн сааты чыккан экен. Кичине кечи. Ооба. Азыр Рамазандын акыркы убактары болуп дагы ибадат менен, озачер менен көбүнчө болуп калып атабыз. Анда эмесе биз сөздү көп кетирбестен Рано эже сизге берели. Сиздин кеңештериңизден иншаллах биз дагы угалы. Ассаламу алейкум, бардыгыңыздарга салам. Кандайсыздар? Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Бүгүн сиздерге апа балага кызыктуу болуш керекпи, кантип деген сыяктуу сөздөр менен сүйлөшөбүз деген темада. Көп суроолор келет да, кантип тарбиялаш керек, кандай мамиле кылыш керек, уруш керекпи, урушпаш керекпи деген сыяктуу көптөгөн. Негизи биз балага кантип кызыктуу болобуз деген суроолор келет да. Биз балага эмес, өзүбүзгө кызыктуу болушубуз керек да. Керекпиз. Биринчиденчи.
Биз өзүбүзгө кызыксыз болуп эле өзүбүз наалып, нааразы болуп, бирок ар кимге ыңгайлаша берген болсок, биз деле адамбыз да чачыраңдуу болуп кетебиз да. Анда балага канткенди же бажаган, балага кызыктуу болоюн, күйөөмө кызыктуу болоюн, жанымдагилерге, адамдарга кызыктуу болоюн, алар эмнени жактырат экен, аларга эле чачыраңдуу болуп кетебиз да, бир жерге чогула албайчы. Ошон үчүн биз өзүбүзгө өзүбүз кызыктуу болушубуз керек. Эң негизгиси биз кызыктуу болсок, анан балдарыбыз, башкалар, тууган, ошол жолдошуң деле бизге өздөрү жакындайт да, бул өзүнчө эле кызыктуу болуп атат, бул эмне жыргап атат, өзүнчө эле бактылуу го деген сыяктуу биз өзүбүздү магнит сыяктуу тартабыз да. Баланы эмне бактылуу кылат? Биринчиден эмне бактылуу кылат? Баланы оюнчук бактылуу кылабы? Акчабы? Же көп бир тууганбы? Эмне бактылуу кылат? Баланы бир нерсе аябай бактылуу кылат да, бул апанын бактылуу жүзү. Баарыбыз эле кичинекейибиздегини эстеген болсок, апабыздын маанайы түшүп калган болсо, маанайы жок болуп калган, үйгө кирип эле апам гана дейбиз го, үйгө барганда деле биринчи апабыз жок болгон болсо, үй аңгырай берет, дайыма. Апабыздын бактылуу жүзүн көргөн болсок, биздин жүрөгүбүздө кандайдыр жагымдуу сезимдер оюнуп, апабыздын бактылуулугун көрүп алып, биз бактылуу болобуз да. Көрдүңүздөрбү, биз өзүбүз бактысыз болуп эле наалып, кайгырып отуруп, бирок баланы кантип бактылуу кылсам экен, күйөөмдү кантип бактылуу кылсам экен деп аларга оюнчук алып берип, каалагандай алып бере беребиз десек, анда жаңылышабыз да. Ошон үчүн сиз өзүңүздөн баштаңыз, өзүңүзгө кызыктуу, өзүңүзгө бактылуулукту алып келиңиз жүрөгүңүзгөчү, бактылуулукту сезе турган болуңуз да. Эгер сиз бактылуу боло албай, кубана албай жатасызбы, жүрөгүңүз тынчтык жокпу, такыр мындай тынчтана албай эле кээде иреттүүлүк жок болуп калат да. Анда эми жашоодо ар кандай учурлар кездешет такыр бактылуу боло албай калган, жылмая албай калган учурлар кездешет да. Ошол учурда сиз балаңызга жок дегенде өзүңүз бактылуу боло албай атсаңыз да, бактылуу адамдарды көрсөтүңүз. Бактылуу адамдарды. Өзүнүн ишин сүйгөн, мисалы повар болуп иштеп поварлукту сүйгөн адамдар бар, ар түрдүү тамактарды жасап, дайыма жылмайып жүргөн, бактылуулукту сезген адамдарды көрсөтүп, ошолор менен сиздер деле ошол туугандарыңыздар да болушу мүмкүн да, коңшу колоңбу же ким жакындарда, ошолор менен баланы байланыштырыңыз да, байланыштырыңыз. Мындай мисалы үчүн мен бир эмени билем, повардычы, өзүнүн бышырган тамагынан ырахат алат да, өзүнүн бышырган тамагынан ырахат алат. Сен ошол тамактарын жеп бергениңди көрсө, деп сүйүнүп, өзүнчө бир бактылуу болот да, кандай болуптур деп, сонун болуптурбу депчи. Көрдүңөрбү, ошонун сүйүнгөнүн көрүп эле сен деле сүйүнө бересиң да, өзүнчө эле сүйүнө бересиң да. Көрдүңбү, ошол адамдарды көрүш керек да, балачы. Бул дүйнөдө адам бактылуу боло аларын билиш керек, сезиш керек да. Балага ошо ишин сүйүп, бактылуу болгон адамды, жашоодо ордун тапкан, кубанган бүт мындай адамдар болот го. Сөзсүз бир жакшы нерселерди көрө алган адамдарды көрсөтүшүбүз керек да. Биз өзүбүз жашоодон такыр кубана албай калган учурлар кездешет деп атпаймынбы? Ошондо өзүңүздү эртең менен турганда сөзсүз кубантканга аракет кылыңыз. Бизде 5 сезүү органдары бар го, көзүбүз менен көрөбүз, угабыз, даам сезебиз деген сыяктуу. Бир күндө мисалы үчүн көзүңүздү кубантыңыз, көзүңүз менен түстөрдү, сизге эмнелер жагат экендигин көрүңүз. Кийинки күнү сиз даам сызуу боюнча сизге кандай даамдар жагат, өзүңүзгө ошолорду чогултуңуз, эмне даам жагат, эмне жакпайт деген сыяктуу. Кийинки күнү кулагыңыз менен угуңуз, сизге кандай үндөр жагып атат, кандай музыкабы, начиттердин түрүбү, эмне, кандай жагымдуу сөздөр, жакшы сөздөрдүн кайсынысы жагып атат. Кээ бирки жакшы сөздөр да жакпай калышы мүмкүн. Ошентип күнүгө бирден өзүңүзгө тандаган болсоңуз, бир жумадан кийин сиз өзүңүзгө бир букет пайда кыласыз да, өзүңүзгө жаккан, эмне жагат, эмне жакпайттарын ажыратып билесиз. Сизге жаккан нерселерди өзүңүз билип аласыз да. Биз ушундай жашоодо жүрө беребиз, өзүбүзгө жаккан нерселерди деле ажырата албайбыз да. Ошон үчүн күнүгө бир каналыңызга көрүү болсо, бир күн кечке ошо көрүүңүзгө гана көңүл бурушуңуз керек да. Сизге эмнелер жагып атат көзүңүзгө, кандай түстөр, ак түс жагып атабы же сарыбы, экөөнүн аралашмасыбы, кандай форма, кандай жукабы, калыңбы, узунбу, кыскабы деген сыяктуу ушундай
өзүңүзгө чогултуп алышыңыз керек да. Эмне жагат, эмне жакпайт экенинчи. Бактылуу адамдар жашоону көрктөп, багандай коопсуздукту сездирип турат да. Коопсуз экенин. Эгер биз бактылуу болуп жыргап турсак, балдарыбыз деле өзүн коопсуздуктамын мен, коркунучта эмесмин мен, мындай ишеничти колдомун деген сыяктуу дайыма жүрөктөрү тынч болот да. Жүрөктөрү тынч. Баягы жан дүйнөсү иреттүү, жүрөктөрү тынч адам миң адамга таасирин тийгизет да, жанындагычы миң адамга. Кадимкидей баягы тынчсызданган, нервситкен адамдын жанында кадимкидей баягындай вибрация болосуң да, кадимкидей вибрация өзүң да тынчсызданып баштайсың канча бир минутадан кийинчи. Илгери ушул жүрөгү тынч адамдарды баягы согуш болуп аткан жерлерге кое берген экен да, адамдар тандап баягы молчулукта мындай бейпит, көңүлү тоок адамдар болот го. Ошого окшогон адамдар тандап кое бергенде кадимкидей согуш басылган экен да. Ошон үчүн бир адам эле миң адамга таасирин тийгизе алат экен да. Ошон үчүн ар бириңиздер үй бүлөңүздөр миң адамга таасирин тийгизип аткандан кийин үй бүлөңүздөргө сиздердин кандай таасириңиздер чоң, аял кишининчи. Ошон үчүн сиздер биринчи өзүңүздөрдүн баягы жан дүйнөңүздөрдү тынчтандырып алыңыздар да. Анан дагы ата эне дайыма баласын өзүнүн өйдө болушун каалайт да. Дайыма өзүнүн өйдө болушун каалайт. Бирок ал бийиктик кандай экенин, кантип өйдө болуш керектигин билбейт да. Жөн эле балам менден өйдө болсо экен, балам бактылуу болсо экен, балам кыйын болсо экен эле дей беребиз, бирок ал бийиктикте кандай биз билбейбиз. Сиз ошолорду так даана билишиңиз керек да. Ал жакта эмне бар экенин билбейбиз, аңдабайбыз, анализдебейбиз. Биз бардыгын ооба өйдө болушун каалайбыз, бирок ал жакта эмне бар? Мүмкүн ал нерсе жакпай калышы мүмкүн да, сизге деле, балага деле жакпай калышы мүмкүн да. Жөн эле бийик эле болсо дей бергенибизчи, мындай анализдешибиз керек да. Ал бийиктик сиз үчүн эмне? Балаңыз ошол бийиктикке барышыңыз керек болсо, биринчи сиз өзүңүз анализдешиңиз керек ошол нерсеничи. Мисалы үчүн ар бир нерсенин өзүнүн орду бар го. Лампочканын деле өзүнүн ылайыктуу лампочкасын бурасак жанат, өзүнүнкү эмес болгон болсо жанбайт да. Ошол сыңарындай эле балдар деле өзүнүн жашоодогу ордун да тапса, жанат да, лампочкага окшоп жанып, ошол башкаларга жылуулугун, жарыктыгын тийгизет сөзсүз түрдөчү. Ошол баланын ордун тапканга биз жардам беришибиз керек да, көп учурдачы. Ал баягы орун алмаштыруудан баягы нерсе күйбөй калышы мүмкүн да. Жөн эле орун алмаштырып жашоодогу ордун таппаса, орун алмаштыруу бул жерде анча жакшы өтпөйт да. Ошон үчүн ар бир адам өзүнүн ордунда болгону жакшы да. Биз көп учурда айылдагы балдарды шаарга жөнөтүп эле шаарда оку деп, мүмкүн ал баланын орду айылдадыр да, айылдадыр. Огородду жакшы көрөттүр, агрономдукта жерлерди иштеткенди, малга жакындыр мүмкүн. Ошол баланын кызыкчылыктарын көп учурда биз байкабай калып эле ошол түртө беребиз да, ылдый кете бер деген сыяктуу. Көп учурда туура эмес жолго түшүп кетип аткандар бар. Өзүнүн жашоодогу ордунан биз чыгарып коюп атабыз да. Ошого биз жакшыраак маани беришибиз керек да. Анан баягы балдар менен мамилебиздин байланышын күчөтүү үчүн, балдарга жакындоо үчүн мындай оюндарды, көчөдө кетатканда деле оюндарды кылып кетсек болот да. Кел азыр эсептейлик, кичинекей балдар менен садиктен чыкканда, мектептен чыкканда көчөдө канча адам жылмайып жүрөт экен, канча адам бизге карап жылмайды, канча адам учурашты, кел санайбыз дегенде санды кошо үйрөтөт, канча адамдын жылмайганын кошо байкашат, байкоосу өсөт, санаганды үйрөнөт, адамдарды байкай баштайт. Кандай адам жылмайды, кандай адам оксойт, бул эмнеге капа болуп кетти деген сыяктуу мындай балада ой жүгүртүүлөр. Балада канча адам телефон менен сүйлөшүп кетатканын көрдүк, канча адам телефон чукулап кетип атат деп, ушуларды балдарыбыз менен дайыма көчөдө кетатканда мындай оюн сыяктуу кетсек, балдарыбыз байкайт да, телефон кармап кетаткан адам эки жакты кандай сонун жаратылышты байкабай кетаткандарын түшүндүрсөк болот. Карачы, ал жалбыракты көрбөй калды да, асманды карачы кандай сонун көк деген сыяктуу. Канча адам кайгырып жүрөт деп сурасак болот да. Баладанчы бала эсептейт да. Ой, бул адам кайгырып атат окшойт, бул адам кайгырып атат окшойт деп. Көрдүңөрбү, сезимдерди дагы ажыратышты үйрөнүп баштайт да балдар бул жердечи. Кайгырып атат, кубанып атат, бирөөсү телефон менен сүйлөшүп атат деген сыяктуу. Биз
көп учурда балага да суроону туура эмес беребиз да. Чоңоюп эле калган балада, мисалы биринчи, экинчи класста окуп аткан балада машина ойноткон болсо, кандай машина ойнотасың, машинанын түсү кандай деп сурап, кыйрат деп ойлошубуз мүмкүн да, суроо берип койдум мен депчи. Бирок ошол бала эмне үчүн жооп бербейт агачы? Себеби ал билет да ал нерсени, кичинекейинде эле билген да, карап таң калып ушуну да сурайбы депчи, бунун түсүн көрүнүп эле турбайбы деп. Алар үчүн эми жаңылык эмес да, экинчи, үчүнчү класста окуган балачы. Кызыл түскөнү эмне билбейби депчи. Ошол суроо кайта баланын кыжына тиет да, бул нерселерчи. Ошон үчүн жооп бербей коет. Эмне ойноп атасың дейт, көрбөйт абы деген сыяктуу. Аны кичинекей балага, 3 жашар, 2 жашар балага суроо берсең болот бул суроонучу. Ошол суроо берем, мен кээбирки апалар айтат да, суроо берем, бирок жооп бербей коюп атат го депчи, жаман көрүп карап атат го деп. Ошол суроону дагы биз туура беришибиз керек. Ар бир баланын жаш курагына карап суроо беришибиз керек да. Ошондон кыжырына тийип алат. Эми баардыгы эле билген нерсени сурай бергенде албетте баланын кыжырына тиет. Ушуну да сурайбы эми деген сыяктуучу. Мен эмне жаш балам, мен ушуну билбейт деп ойлоп атабы деген сыяктуу ар кандай ойлор кетет да. Көрдүңүздөрбү? Машаллах, Рамазан. Бизде балдар бизди жакшы көрөт. Бирок кантип бизди сүйүнтүшөт, кантип бизди жакшы көрүүсүн билдирет, билбейт да көбүнчөчү. Эмнеге билбейт балдарыбыз? Себеби биз айткан эмеспиз. Ар бир стиранияганы деле тааныштыруу кагазы бар, микроволновкада деле кагаз бар го, ошол сыяктуу эле биз деле өзүбүздү тааныштырыш керек да. Канткенде биз сүйүнөбүз. Балабыз эмне кылса биз кубанабыз. Ошону бала билген болсо, дайыма бизди кубандырганга аракет кылат да. Апама азыр чайына лимон кошуп берсем сүйүнүп калат, чай даярдап берип коеюн, же патинкесин ачып, кийимин ачып койсом сүйүнүп калат деген сыяктуу ошо сүйүнтөйүн дейт, биздичи жакшы. Бирок кантип сүйүнтүшүн билбейт да. Дайыма эле биз койчу, коюп койчу, эмне кылып атасың деп, андай кыла деп эле баада тыя берген болсок, апамды кантип сүйүнтсөм деп билбейт да. Ошолорду биз тааныштырышыбыз керек. Биз эмне кылганда сүйүнөбүз, канткенде кубанабыз. Ошолорду чайга сүт кошуп берет, бир чайга лимон салып берсе сүйүнөттүрбүз, путпеймизди дубап койсо сүйүнөттүрбүз. Ошондой сүйүнүү эмоциясын биз көрсөтүп коюшубуз керек да. Апам ушинткенде сүйүнөт турбайбы? Ошолорду кылганга аракет кылат. Кийинчи бизде суроо берейин дедиң беле. Машаллах, Рамази, Аллах разы болсун. Көрсө айымдардын абалдары дагы балдарга ушунчалык таасирин тийгизет экен да. Көпчүлүк айымдар бул нерсени байкабайт экенбиз. Бизге как раз ушул тууралуу суроо келген да, Рамази. Ушундай баламды кучактай албайм дейт да. Балдарымды кучактай албайм. Ачуум келгенде дагы ушу балдарымдан чыгарам. Балдарымдан уруп, мисалы жолдошума ачуум келип атса дагы, балдарымдан уруп чыгарып алам. Ошону кантип жолго салсам болот дейт да. Ушул боюнча жооп бере кетсеңиз. Биринчиден, ооба, эмне үчүн кыжыры келет? Биринчи өзүнө суроо бериш керек да, балачы. Эмне үчүн? Айымдар өзү себептери өтө көп да. Мунунчу себептерин билиш керек. Балалык кезинде өзү көп урушуу жегендер, кагуу жегендер, ургандыр аны деле. Ошолорду баласы кыжырланганда, ыйлаганда автоматтуу түрдө денеси эстейт да. Ошол нерселердичи биз балалык кездеги өткөн денебиз өзүнүн кыйналгандарын эстейт дагы. Дароо балага мындай мамиле кылып коебуз да бизчи. Денебиз өчүн алат десек болот да, өзү элечи автоматтуу түрдө. Апалар деле билбей калат го, мен өзүм байкабай калдым, кантип уруп ийгенимди билбей калдым, кантип жаман сөздөр менен урушуп салганымды билбей калдым деп анан кийин кечке кайгыра беришет да. Андан кийин дагы бирден бир себептери бул ошол айтылбай калган сөздөр, сыртта эшикте бирөө жинибизге тийип койсо, магазинде очуртта турганда кезекте бутубуз тебелеп алды, түртүп койду, ага биз жооп бере албай калганбыз. Ошол эле күйөөбүз жинибизге тийип койду, кайын журт, кайнэнелер жинибизге тийип койду. Ошолорго сөздөрүн чыгара албай эле ичинде айтылбаган сөздөр калат. Бүтпүлбөгөн иштер, анан кийин өздөрү иш билишти кылам дейт. Бүгүн үйлөрдү жыйнайм деп жыйнай албай калды, кир жуйм деп жуя албай калды. Бүтпөгөн иштер деле ичинде агрессия болуп калып кетет дагы. Ошолордун деле баладан чыгара беришет да. Буларчы сырттан келген негативтерди үйдөн токтотуш керек да. Үйгө киргенден кийин биз калтырышыбыз керек да.
жинибиз мындай ушунчалык ачууңуз эмнеге ачууңуз келип атканын биринчи билиш керек. Ошо бирөөгө айтып албай калдыңызбы, бирөөгө ачууңуз келип атабы, сырттан ким бирөө путуңуз селеп кетиби, күйөөңүзгө ачууңуз келип атабы, ошолорду бүтпөгөн иштер. Анан дагы өзүнө өзү күнөөлөө, баягы баардыгы эле иштеп атат, мен үйдө отурам, мен эч кимге пайдам жок, же мен акча таппай атам деп. Албетте балалуу аялдар үйдө отурат да, декретте отурушат. Сиз керексиз дейт да өзүнчү кээ бир учурдачы. Буларды баягы төрөттөн кийинки депрессия, андай мындай деп коюшат да. Анан көбүнчө булар билбейм, депрессияга деле кирип кетет, кээ биркиси кирбейт деле да. Өздөрүнө өздөрү баягы бир туугандарым иштеп атат, ата энесине баягы белектерди алып берип атат, мен белек алып бере албай калдым, мен өзүмө бир пайдам жок деген сыяктуу өзүнө өзү күнөөлөй башталат да. Жок, сиз бала багып өзүңүздү баягы коомго пайда алып келип атканыңызды, бала багуу, тарбиялоо да бир өтө чоң жоопкерчилик экендигин эч качан эсиңизден чыгарбашыңыз керек да. Андан кийин дагы бирден бир азыр ошо интернет магазин, интернет инстаграмдардын кесепети баягы сонун жерде жүргөндөрдү 10 мүнөттүк, 1 мүнөттүк эле видеолорду киргизип коет да, монтаждап, анан эле элдин баары эле жыргап кире менен ички үйдүүлүк, кыжырлануу, ушулар дагы агрессияны алып келет да. Биринчи сиз канткенде ушул агрессияны кетирем дебей, сиз ушул келип аткан агрессияларды келтирбегенге аракет кылыңыз да. Келтирбей өзүңүздү тоозуп, сиз бактылуулукту сиз өзүңүздүн жүрөгүңүздөн гана издешиңиз керек да. Өзүңүздүн жүрөгүңүздөн. Биз болсо шаарга барып жашасам бактылуу болуп кетем, шаардагылар айылга барып жашасам бактылуу болуп кетем, бөлүнүп чыксам бактылуу болуп кетем, башка жакта иш кылсам, машина алсам бактылуу болуп кетем, айфон алсам бактылуу болуп кетем дей берген болсоңуз, сизди эчтеке эч качан бактылуу кыла албайт. Ошону сиз түшүнүшүңүз керек да. Сиз кайсы жерде болбосун жүрөгүңүздө бактылуумун, мен бактылуумун деп чечим чыгарган күндөн баштап сиз бактылуу болосуз. Каерде болбосоңузчу. Анан ошолордун баардыгына эле кыжырыбыз келип, ички үйдүлүк кылып, кыйнала бергендерибиздин баарын балдарга чыгарабыз. Ошолорду тоозуңуз биринчиден, агрессия келе турган жактардычы. Эмне үчүн сырттан бирөө сиздин бутуңузду селеп койсо келип алып туруп балаңыз келтириш керек, чынбы? Ал деген туура эмес да. Бала деген жан дүйнөсү таза, бизди жакшы көргөн баланы биз өзүбүз бизди аябай жакшы көрүп, биз үчүн баарына даяр баланы биз ошондой туура эмес жакка колдонобуз да. Каалашыбызча урушабыз, каалашыбызча урабыз, туура эмес колдонобуз ишеницинчи. Эгер такыр сиз баягы ачууңуз келип, ушундай балаңыз үйдү бутуратып койду, чачып койду, келип бир 10го чейин санаңыз, жок дегенде 1, 2, 3, 4 деп менин дайыма методум санап туруп, же болбосо дароо колуңузду муздак сууга жууган кирип кеттиңиз, ваннага киргенден кийин дароо жаныңызда самын, ванна күзгү, өзүңүздү караңыз, суунун агып атканын, ушул көңүлүңүздү башка жакка буруп ийсеңиз алаксып кетесиз да. Балаңызды уруп урганда өзүңүздү өзүңүз алаксытып баштайсыз да. Ошондой методдорду колдонуп баштасаңыз болот да. Анан да балдарыбызды мындай үйдү оюнчуктарын чачат деген суроолор келет да. Балам оюнчуктарын чача берет, үйдү бутурата берет депчи. Оюнчуктарын чачпасын десеңиз, анда эмне үчүн оюнчуктарды алып бердиңиз дейм да. Оюнчуктарды чачат да балачы. Бала бул дүйнө менен таанышып атат да. Ар бир нерсени кармап көргүсү келет. Кол жеткен шкафтарды ачат, ичин бала ойлонот да, биринчи ошону ачып аткандачы. Баардыгы менен таанышып, бирден кармап көрүп чыгайын, кайта өзүм салып коем деп, эч жаман ою жок ойлонот да. Ошентип шкафтардын баардыгын алат, чачат. Таанышып атат да, ар бир буюм менен таанышкысы келип атат. Анан ошол мезгилде биз кирип калган болсок, баардыгын бузабыз да, баягы баланын буюмдары менен бузуп, бакырып, кыйкырып киребиз. Сиз дароо элечи. Эмне үчүн? Себеби биз биринчи эле ойлогондо өзүбүз ойлойбуз да. Кантип жыйнайм ушуну деп ойлойбуз да, дароо эле биз барабыз, убактыбыз кетет, кантип жыйнайм депчи. Жөн эле, балам, сен ушулар менен буюмдарды чачып атасыңбы? Анан биз катуу бакырып, кыйгырып урушуп киргенде бала деле коркуп кетип, ыйлап, анан кийин баарынын маанайы бузулуп баштайт да. Бала жакшы эле ойду ачканда, анан баардыгын менен бирден кармап көрүп, кайта салып коем депчи. Биз секин эле урушпай, өзүңүздү карманыңыз, токто, балам ушундай ар бир буюм менен таанышып атат, алар үчүн баардыгы кызыктуу азыр. Өзүңүз токто кармап эле, кел балам, чогуу жыйнашып коебуз деп, кайта балаңызга жардамдашып, чогуу сүйлөшүп, ар бир буюмду тааныштырганча ордуна коюп койсоңуз болот да.
Машаллах, Рано эже. Көрсө биз айымдар өзүбүздү тарбиялабай туруп эле же бала тарбиялоону окубай туруп, анан кийин карыгандан кийин балам мени карабайт, балам мага көңүл бурбайт деп ушундай өкүнүп калат экенбиз да. Ошондуктан ар бир айым мүмкүнчүлүк барында бул бала тарбияны сөзсүз түрдө окушубуз керек экен. Рано эже, мен сиздин ар бир сабагыңызды угуп отуруп, дагы башка түгөнбөйт да, жаңы маалыматтарды алып турам да. Анан балдарымды карап чын эле аяп кетем. Мен туура эмес, такыр эле туура эмес мамиле кылып аткан турбаймынбы депчи. Аллах ыраазы болсун сизден. Анан азыр суроо мындай: жалкоо балдарды кантип тарбияласак болот, Рано эже? Ошол суроо келип жатат. Ал эмне экен? Да, мисалы үчүнчү. Жумшаса баягы аткарбай коюп, ата энесин да укпай койгон балдар болот го. Ошондой балдарды кантип тарбияласак болот? Жумшаганда баягы баланы кантип ошо жумушка көндүрсөк болот деген суроо окшойт го. Аябай сонун суроолор. Бала эмне үчүн укпайт апаны? Биринчиденчи, эмне үчүн укпайт? Апалар өздөрү эмне деп айтып атканын жакшы билбейт, балага жакшы түшүндүрө албайт да. Ошол оюн биринчи апа өзү оюн чогултуп, баланын курагын эске алып, ошо балага кантип түшүндүрсөм болот ушуну отуруп алып, анан жакшынакай баланын көзүнө карап алып, ошону жакшынакай түшүндүрүшүбүз керек да. Мындай кылып алыпчы. Биз мисалы үчүн балага мен окугандыр болсо билет. Мисалы түшөктө отуруп нан жебе, нандын өндүсү түштү, столго отуруп же карашыңды ки булгайсың, аны кылба, муну кылба, мурдуңду арчуба, нанды отуруп же деп эле ушинтип кайталай беребиз да, күнү эле кайталай беребиз балагачы. Жакшылап түшүндүрүп, эмне үчүн нанды бул жаткан спальныйда жесе болбойт, төшөк салынгандан кийин жесе болбойт, эмне үчүн? Бала жаман түш көрүп калат, кыйнайбыз, бул нан деген ыйык, ушуларды түшүндүрбөй туруп эле ой нанды төшөктүн үстүнө жебе деп коебуз, болду да. Бала мындай түшүнбөй эле калат да. Кийбей эшикке чыкканда булгайсың, суун туруп ичпе деп эле ушинтип эле кайталай беребиз да. Бул сөздөрдү күнүгө айтабыз. Биз болсо айтабыз балдарыбызга, ой 1000 жолу кайталайм, 100 жолу кайталадым дейбиз да. Биз ошол сөздөрдү күнүгө кайталай беребиз, маанисин түшүндүрбөй эле. Канча убактыбыз да кетти, өзүбүздүн нервибиз да кетти. Бул сөздөр балдарга баягы сааттын чыкылдагандай да болуп калат да. Чык күнүгө айтынчы сөздөр маани деле бербейт балачы, аны укпай да калат да такырчы. Көрдүңүздөрбү? Сиз ошону эле бир эле жолу жакшынакай көзүнө карап отуруп 5 мүнөттө, 1-2 мүнөттө түшүндүрүп койсоңуз, эмне үчүн төшөктүн үстүнө отуруп нанды жегенге болбойт? Бала, мен жаман түш көрүп калам, кыйналып уктап калам деген сыяктуу. Анда мен отуруп жебейм, макул деп бала түшүнөт да, баардык нерсеничи. Бала практикадан көрүлүп атпайбы? Түшүндүрсөң түшүнөт да. Азыр апалардын проблемасы бул жакшы түшүндүрө албагандыгы. Түшүндүрө албай дейт да балдаргачы. Кайталайт, мен күнүгө кайталам дейт. Күнүгө ушул сөздөрдү кыскача эле кайталап коесуз. Тишиңди жуу, 3 жашар бала. Эмне үчүн мен тишимди жуушум керек дейт да. Мен анын түшүнүүгө акысы да жок да, кичинекей балдардынчы. Мисалы үчүнчү. Анан балдар албетте мындай сааттын чыкылдагандай эле болуп, биздин сөздөргө маани бербей калат. Сиз ошол бир түшүндүргөндөн кийин дагы даана балага жете турган түшүндүңбү деп бир эле түшүнбөсө кайта 2 жолу 3 жолу түшүндүрөбүз. Күнүгө эле мааниси жок сүйлөп эле кайта кайталай бергендин пайдасы жок да. Балаңыз да түшүнбөйт, анан биз дагы жадап чарчап анан ошондон уруп ийебиз. Анан дагы бала баягындай жалкоолук, сабак карабаганда, сабакты ушуну дагы биз өзүбүз балага биринчи китепти тааныштырганда, мектепке кетип атканда, сен деген сонун мектепке баратасың, сен деген китеп окуйсуң, ааламды тааныйсың, дайыма мага суроо берет элең, ошо суроо бергендердин баардыгын мына китептен издеп аласың, сен ушундай сонун эжекелер окутат деп сонун тааныштырбайбыз да. Мектепке баратасың, дагы мен сабак окуйм, мен муну сабагын карашым керек деп ушинтип налып эле койгон болсок, бир эле жолу налганыбыз уккан болсо, бала мектеп жаман турбайбы, сабак жаман турбайбы деп. Бала мектептен келгенден кийин дагы күйөөсү менен аялы, сабагыңды карашып койчу, сен тигини сабагын сен караш, мен эле караша беремби, сен караш, сабагыңды эмне деген азыр кыйын болуп кеткен, азыркы класс мурун бизде оңой эле болчу деген сыяктуу сөздөр сүйлөнгөн болсо, бала мен эмнеге кыйналышым керек деп мындай жаман көрүү башталат да ошол нерсени, сабактычы.
Биз баланы биринчи ручка мененби, китеп мененби, мектеп мененби баардыгы менен тааныштырганда жакшы позитив менен аябай сонун кылып тааныштырышыбыз керек да, тааныштырышыбыз керек. Анан отуруп алып биз жакшы тааныштырбай калганыбыз аз келгенсип, палянча эжеке окутуптур, ал эмнени үйрөтмөй эле деп эжекесин ошо жамандап, мектеби деп мектебин кошо асылып кетебиз, үйдө отуруп алып уланып кете берет да, көрүп атпайбызбы? Анан кийин бала ошо мектепти, ошо мугалимди кантип жакшы көрсүн, ошо мугалимди кантип сыйласын, чынбы? Сиз өзүңүзгө кыйын болот да, балаңыз андан көрө балаңызды жакшынак ошолор менен тааныштырып, ошолорго кызыктырып койсоңуз, бала сүйүнүп, мектебим менен, эжекем менен баардыгын билет деп барып, ошол эжектен суганып келет да баардыгынча. Биз койчу ошо эжекеңди айта берет да деп койгон эле болсок, бала ошо эжекесин токтотпой баштайт. Өзүбүз кыйналабыз. Анан мектептен окуй айтат, сабакка көңүл бурбайт. Ошонун баардыгын биз өзүбүз адашып эмес сүйлөп алганбыз башындачы. Ошолорду көңүлгө алыш керек да. Машаллах, Рана эже, ушундай сонун сөздөр. Азыр дагы бир суроо келип атат, ушунда берип калайын. Рана эже, балам 2 жашта дейт да. Анан кийин аябай ыйлайт дейт. Көө эч кимибиз урушпайбыз дейт. Анан бул ыйлаганы нормалдуу эле көрүнүшпү дейт. 2 жашта экен, эч ким урушпайт экен. Ооба, 2 жаштагы бул аябай сонун курак да, балдардачы. Көп ыйлай башташат. 2 жашта бул норма. Эгер эч жери оорубаган болсо, баардыгы жакшы болгон болсо, жөн эле ыйлай бергени бул норма. Ушул 2 жаштан балдар апаларды изилдей баштайт да. Ушул апамдын сабыры кайсы маалда түгөнөт экен деген сыяктуу ыйдын ар түрдүүсүн ыйлап көрөт. Чалкасынан жатып ыйлап көрөт, колуна тийгенин ыргытып көрөт, отуруп көрөт, мындай жатып алып оонайт деген сыяктуу. Анан кайсы мезгилде апалар тезирээк деп келе калат да. Анан дейт да, апам ушул метод менен колдонуш керек деп. Бала тамырчы деп коебуз го. 2 жаштан бир нерселерди кармалайт, шыпыргыны деле, калак деле кармалайт. Биз кармаба деп айтабыз, ошондо да балага бул жаман деп чындай кармаба деп айтыпсак, бала деле кармап аракет кыла берет да. Ошону биз жадабай 10 жолу болсо 10 жолу түшүндүрүп айта берген болсок, балабыз көнөт да. Ушул жаштан баштап ошол бир буюмду ыргытып, кайта ошону алып бер деп ыйлайт. Ошол мезгилде биз апалар сырыбызды алдырып койгон болсок, 2 жаштан биз сырыбызды алдырган болсок, балдар бизди башкарып калат да. Ошондон кийинчи каалагандай мындай ата энеси үйүндөгүлөр баардыгы ыйлаганда, кыйкырганда, ушуну ыйлатпайлы деп айланып жүгүрүп, эмне кааласа ошонун баарын алып келип коебуз да. Балага жыргал да, король, жакшы турбайбы, мен кыйкырып койсом эле баардыгы даяр болуп калат экен деген сыяктуу өтө мындай балага жага түшөт да ал нерселерчи. Ошон үчүн бала ыйласа ыйлай берсин. Бирок сиз баланын көзү менен айлан көчөк болуп жүгүрүп сырыңызды алдырып койгонуңуз болбойт да бул учурдачы. Машаллах, Рана эже, ушундай бала тарбиялоо бул аябай чоң илим экен да. Биз ар бир күнүбүздү контролдоп турушубуз керек экен, өзүбүздүн абалыбызды карап турушубуз керек экен. Анын үчүн албетте бизде сөзсүз түрдө илим болуш керек экен да. Баягы курсак кезинен, төрөлгөндөн баштап, эгерде биз ошолорду нормага салдырып алсак эле, иншаллах биздин балдарыбыз аябай жакшы болуп, мындай тарбияланып, чоңоюп, кийин бизди карай турган, баягы жаратканга жага турган балдарды биз мына ошондо тарбиялап чыгарат экенбиз да. Ал эми өзүбүз эле билгенди кылып, агрессиябызды балдарыбыздан чыгарсак, анда апалар эртең эч эле капа болбой эле койгула деп күнөөсүн өзүбүздө экенбиз. Ушунчалык мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланбай олтуруп, баягы башка эле нерселерге энергиябызды кетирип, акчабызды башка эле нерселерге сарптап олтуруп, билип туруп дагы бул нерсени аткарбасак, биз үчүн бул өтө эле мындай утулуш болот экен да. Себеп дегенде айтат го, илим дагы ырыскы депчи. Мисалы, сиздин сөзүңүздү угуп аткан адамдарга да Аллах таалам бекеринен жеткирбейт экен да. Бак канчалаган адам укпай жүрөт. Ошон үчүн мен кыздарга айтат элем, кыздар, Рана эженин ушундай сонун марафондору бар, курстары бар. Окуңуздар, аябай окуңуздар. Прям кичинекейинен баштап чоңойгучакты кандай тарбия бериш керек, бүт баардыгын үйрөнөсүздөр. Мен чын эле Рана эженин ар бир сөзүнөн жаңылыктарды алам да. Анан Рана эже, бул жерден дагы сонун суроо келди. Кызым аябай коркок дейт.
балам аябай коркок, катуу сүйлөп койсо деле корко берет дейт да. Биз урушпайбыз, анан кичинекейинде кошунага көбүрөөк таштаганбыз дейт. Чынын айтсам, Роножи, менин кызым дагы коркок да. Мындай жалгыз таштасам деле эмнегедир корко берет. Мен ошол нерседен эч эле Эмне себептен ал коркот? Биринчиденчи, эмне себептен? Төрөтүндө кыйналып төрөдүң беле? Кыздычы? көп деле кыйналбадым эле. Чыкпай атып чыкты беле? Кызыңчы? Ошол баланын башы чыкпай атып чыгып, ошо кичине төрөттө туруп калат го, кыйналып коркогураак болуп калат да өзү негизи. Чын аракан психологиядан ошо коркоктугу чоңойгондо калып кетет өзү негизичи. Ошол баланын коркоктугунан караңгыдан коркушат, мисалы үчүн биз баланы колдошубуз керек да. Караңгыдан корксо деле эчтеке жок, бар кире бер, мен карап турам го деп сыртта туруп алып, ошо коркконду жеңесиң деп биз кыстаган болбойт да. Балабыз менен кошо кирип, бул үйдө эчтеке жок деп ошо чоңойгучанда баланын эмнеден коркконун билсек, ошол нерседен биз дайыма коргоп турушубуз керек. Коркпой каласың, үйрөнөсүң деп кээбиркилерди көрдүм. Караңгы жака балдарын кубалайт, үйрөнөсүң, эмне эле болуп атасың, эркектен эркекте болуш керек деген сыяктуу. Анда катуу коркуп калган болсо, кийин чоңойгондо бул мындай көп терс нерселерди пайда кылып коюшу мүмкүн да. Антип кыстабай турган болсок, акылына кирип чоңойгон сайын бул коркуулар азайып баштайт. Негизги эле себептеринин бири ошол психологияда баш кичине кысылып калганда, ошо төрөгөндөн кичине кыйналып төрөлүп калганда дагы, кошуналарга таштаганда дагы ошол башында биринчи таштаганда силер айтпай таштап кетип калгансыңар да, баланычы. Айтсам ыйлайт деп качып кеткенбиз көрүнбөй, мисалы үчүнчү. Бала мынтип эки жакта алаксып ойноп отуруп эле апасын таппай калды да. Балада ушунчалык чоң страх пайда болот да. Мен апам жоготтум деп ойлойт да, апа кайта келеби келбеби бала билбейт да. Покачы билбейт. Ошондон баягы таштоо синдрому деп коет да. Булчу коркууга да келип кетет, таштоо синдрому пайда болуп калат баладачы. Дайыма коркок, мен апам таштап кетип калсачы деген нерседен коркот да дайыма. Машалла, Роножи. Көрсө биз билимсиздигибизден эле көп мындай балдарыбызды кыйнап коет экенбиз. Анан Роножи, мен сиздин жакынкы марафонуңуз тууралуу дагы аябай билгим келип атат. Көп адамдар дагы сурайт, мага окуган кыздар дагы бала тарбиялоо боюнча аябай көп сурашат да. Анан айтып берсеңиз. Ооба, эртең болот. Марафонубуз өзү бактылуу балалык курсубуз 3.500-ден 5.000ден курс болуп аткан. Азыр жаман адаттар деген марафонубуз башталып атат. Баасы 790 сомдон. Эртең катышып үлгүрүп калсаңыздар болот. Аябай ошо терс сезимдер, эмне үчүн агрессия болот, эгоизм дейбиз биз, балам эгоист болуп кетти го, өзүмчүл болуп кетти го дейбиз. Ошол окшогон терс сезимдер жөнүндө туура түшүнө аласыз да, балдарыңыздарды чипекейлеп уруша бербей. Ал жакта бекер сонун видеолорду киргизип турабыз, жакшы голосторду киргизип турабыз, бала тарбиясы жөнүндө кинолорду киргизип турабыз. Марафонго келиңиздер дейт элем. Ооба, чындыгында айымдар, окуңуздар, эч өкүнбөйсүздөр деп айтат элем. Мисалы, бир тамак ичип деле ошол акчаны кетирип коет экенбиз да, же бир кийим алып, а бирок бул билим бизде өмүр бою өзүбүздө калуучу нерсе экен да. Анан дагы айтышат го, сен балаңа салган инвестиция эч качан банкрот болбойт депчи. Ошондуктан биз азыртадан аракет кылышыбыз керек экен, кыздар. Бул сабактарды мен билем башка жактарда ушунчалык баалуу да, аябай кымбат кылып бөлүп темаларды сатышат да. Ал эми сиздердин сабагыңыздарда ушунчалык баалуу сабактарды мындай Кыргызстандын бюджетине ылайыктап туруп мындай түзгөнсүздөр да. Ошондуктан мен ар бириңиздерди сунуштайт элем, окуңуздар, эч мындай өкүнбөйсүздөр.
өтө бир мындай проблемаларды, көйгөйлөрүңүздөрдү ошол курстардан чечип аласыздар да. Раножо көп жылдан бери психолог сабактарды берип келет. Мисалы, кечээ эле бир курс бүткөн эмес, канча жылдан бери окуп, аракет кылып, бизге упаковкалап, мындай канчалаган айымдарды өзгөрткөн эң Кыргызстандагы күчтүү психологдордун бири. Бизге дагы аябай сонун пайдалуу эфир болду, Рана эже. Сизге Аллах разы болсун. Биз сизден аябай көп суроолор келиптир. Булардын бүт баарына биз үлгүрбөй калат окшойбуз. Ошондуктан кыздар, сиздер курстан алыңыздар, марафондордон алыңыздар, эч өкүнбөйсүздөр деп айтат элем. Анан сизге Ранажа Аллах разы болсун. Ийгилик. Анда. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Ранажа, Рамазаныңыз дагы бир жолу Аллах таала мурузуңузду кабыл кылсын. Сизге чоң рахмат. Бизге ошондой сонун пайдалуу маалыматтарды берип кеттиңиз. Иншаллах биз дагы ушул нерсеге амал кылалы. Чоң рахмат сизге. Айпери, айгасын. Рахмат. Макул, жашаңыздар. Кыздар, Рано Ахматова эжебиз аябай сонун темада бизге сабак өтүп берди, өзүңүздөр көргөндөй, Ошондуктан бул илимдерди алып калыңыздар. Балким кээ бириңиздер айтышыңыздар мүмкүн да. Булар реклама кылып атышат депчи. Бирок чындыгында бул мындай өзүнүн адисинен алган билим, бул өтө пайдалуу, билесиздер, сиз өзүңүздөр үчүн да бул нерсечи. Астагфирулла, тамам чыгып кетти. Балдарыбыздын келечеги үчүн окушубуз керек. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух.